Салам, сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Биз Газентеп шаарында эмгектенген кыргыз жараны менен азыр сүйлөшөбүз. Бул шаар Түркия жана Сириянын чек арасына жакын жайгашкан. Ошондуктан биз айтсак болот, бул жерти төрөдөн эң жабыркаган шаарлардын бири. Кайсы шаарда болуп атасыңар силер? Биз Газантеп шаарындабыз. Ал жакта кандай жабыркады шаар? Түнкү сааты деле бир 3:30-4 жакын болду го дейм. Аябай титиреди. Кайра эртеси түштө 1:24-тө 7:5 болду. 7 балл болду да анда дагы. 1 саат сайын калкып кетип атат. 1 саат сайын болуп атат, кармап атат. Бирок аябай мындай слишком эмес да. Телевизордо 5.3 ушундай балл болуп атат. Биздин үйлөр ураган жок, бирок киргизгенге эме берген жок. Жаракка кетиптир, баары жаракка кеткен үчүн, үй салланган үчүн бизди үйгө алган жок. Бир сирали кийимибизди алганга эме кылган жок. Ошондо силер азыр каякта болуп атасыңар? Каякта болуп атасыңар? Биз Газантептин фабрика жагындабыз. Жана халы крем чыккан фабрикалар бар. Ошол жакта бир эженин күйөөсү биякта кароолчу болуп иштейт экен, ошон үчүн ошонун жанына келдик. Жаныңарда канча киши бар? Канча киши туруп атасыңар? Жаныбызда бир семья бар, 3 баласы менен. 2 баласы чоң, 1 баласы кичинекей. 4-5 чоңбуз. 10 киши бар ошондо. Сиздин шаарда канча үй талкаланып бузулду? 500дөн ашык болду. Биз кече күнү деген хабарлардан 581 үй кеткен. Только Антеп ичинде эле. Андан кийин түн ичинде да үйлөр кетти. Максимальный бир 650-700ге барат. Каза болгондордун саны айтылдыбы силердин шаарда? Каза болгондун сандары 2000 болуптур. Эртең менен ошонто чыккан. Жок, ал эртең мененки да 3000 азыр 3481 деп аткан акыркысы. Силер азыр коопсуз жайдасыз да? Биз коопсуз жайдабыз, бирок Антептин ичинде да аябай толтура кыргыз кыздар бар. Каяка барарын билбей атышат. Алар силердей фабрика жакка бара алышпайбы? Бизде фабрика жакка келгиле деп атабыз, бияк кичинекей болгон үчүн эптеп тыгылышып отуруп турабыз деп. Болжол менен канча кыргыздар бар ошол шаарда? Болжол менен көп, бир 500ге жакын бар. 3000дей бар. Алар көбүнчөсү жатырлы иштеген. Алар жок, биз хозяиндар менен жүргөндөр. Күндүз иштегендер бир 500дей барбыз, калгандары жатылыда. Алар бул хозяиндар менен. Көбүнчө хозяиндар да кыздарды жумуштан неметип атышат, чыгарып атышат. Силердин коопсуздугуңуздар да биздин мойнубузга ала албайбыз деп. Азыр эле бир жарым саат болгон жок, 2 кыз чалды, биз каяка барабыз деп. Потому что ал кыздарды жумушка мен бергем да. Бияка келгиле деп атам. Бияка келсе анан кийин акырындык менен самолет жүрсө көбүнчөсү эле кетчүдөй болуп атат. Элчилик менен байланыш барбы ошол кыздарда жардам? Элчиликтер бизге чалды, бирок эч кандай кайра биздин кайраларга чалдым, бизге маалымат берген жок. Кайра эме чалышкан жок. Кайра чалышкан жок. Элчиликтен жардам келет деп атышат, бирок Анталиядан чалды, Анкарадан чалышты, Стамбулдан чалды, бирок эч кандай. Биз эртең менен каяка баралык деп кайра чалдык элчиликке. Эч кандай жооп жазышкан жок, эч кандай кайтарышкан жок. Анан биз тааныш аркылуу биякта Түрк эмесине жаранына турмушка чыккан үчүн биз бул жерге келип калдык. Ошо силер менен байланышкан кыргызстандыктардын канчоосу кайра Кыргызстанга кетебиз деп айтып атышат? Көп эле кетебиз деп атат, уже эме болбой калды, бияк Газантеп болбой калды. Балким Стамбулга кетип калышы мүмкүн, көбүнчөсү кыргыздардын баары иштейбиз деп келген эмеле, көбүнчөсүнүн карызы бар да. Жаңы келгендер. Бирөтүн алды. Көбүнчөсү Анталияга кетип атышат. Анталияга келгиле деп атышат. Сиз ушул жакта каласызбы? Жок, мен калбайм. Кудай буйруса, самолет ачылса эле кетем. Тилекке каршы биз Назгүл менен узак сүйлөшө алган жокпуз, анткени интернет байланышы үзүлүп калды. Дагы бир айта кетчү нерсе, биз мындан мурун дагы Газентепте эмгектенген кыргыз жарандары тууралуу видео чыгарганбыз. Ал видео чыккандан кийин дароо Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери чалып, жардам берүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдиришти. Аман болуңуз.